саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым? Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Активдүү катышууга чакырам. Сабакты баштоодон мурда маанайды көтөрүп алуу үчүн кичинекей чөчөнүн ыры видеоролиги менен баштайбыз. Çiğpıldaman cücü, tentek men ötü. Men cücü çiğp, 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 men cücü çiğp. Dokusu kuk kuk kuk, tumşuğu tuk tuk tuk. Toku kuk kuk, men cücü çiğp, men cücü çiğp, men cücü çiğp, men cücü çiğp, men cücü çiğp. Bu korus kuk kuk kuk, çok kuvvet kuk kuk. Korus kuk kuk, toku kuk kuk, men cücü çiğp, men cücü çiğp, men cücü. Видеоролик жактыбы? Маанайыбыз көтөрүлдү. Анда эмесе сабакты баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз мекен таануу сабагы. Карагылачы, сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Жылдыздарды, асманды. Кээде кыялданасыңар силер дагы. Асманга учсам, жылдыздарды көрсөм деп. Бүгүнкү темабыз дал ушул асман жөнүндө. Илим тили менен айтканда, космос жөнүндө сабак өтөбүз. Тема адам космосто. Сабактын максаты космос жөнүндө жана алгачкы космонавттар жөнүндө маалымат аласыңар. Берилген тапшырма суроолорду убагында аткарууга үйрөнөсүңөр. Тайманбастыкка шамдагай болууга, ошондой эле коюлган максатка жетүүгө умтуласыңар. Космос жөнүндө маалымат алайлы. Космос бул жылдыздардын жана галактикалардын дүйнөсү экен. Азыр силер менен Жердин космостон тартылган видеоролигин көрөбүз. Биздин мезгилде космоско учуу демейдегидей көрүнүш болуп калды. Бир кезде бул сыйкыр сыяктуу сезилчү. Жердин эң биринчи жандоочусу космоско 1957-жылдын 4-октябрында учурулган. Андан бери жасалма жандоочулар адамдардын көп иштеринде көмөкчү болуп келди. Аба ырайын аныктоодо, телевизиондук жана телефон байланыштарын жүргүзүүдө. Космоско адам учканга чейин окумуштуулар белгисиздиктерге ар түрдүү жаныбарларды учурушкан. Эң алгач чыккан космонавт 1 сутка жүргөн. Андан кийин иттерди. Эң биринчи Лайка учкан. Лайкадан кийин Стрелка жана Белка. Бул сүрөттө көрүп турганыңар Стрелка жана Белка. Баары аман эсен кайтып келишкен. Ошондон кийин окумуштуулар космосто тирүү жан жашоого мүмкүн экендигин белгилешти. Космоско жол ачылды. 1961-жылдын 12-апрелинде бортуна адам салган эң биринчи космостук корабль учурулду. Командири Юрий Алексеевич Гагарин. Ал жерде бир айланып чыккан. 2 жыл өтүп, эң биринчи аял космонавтка Валентина Терешкова учкан. Космосто бардык нерсе салмаксыз абалда болот. Себеби абанын жоктугу. Ачык космоско чыкканда астронавттар скафандра деп аталган костюм кийишет. Космосто биздин мекендешибиз болгон Салижан Шарипов да болуп келген. Ал эл аралык экипаждын курамында эмгектенген. Кыргызстандын эң алгачкы космонавты болгондуктан Салижан Шариповго Кыргыз Республикасынын баатыры деген ардактуу наамга татыктуу болгон. Карагылачы, кандай сыймыктуу Мунун артында эң чоң талыкпаган эмгек, күч жатат. Ар бир кылынган эмгектин артында албетте бир күн келип өзүнүн натыйжасын берет. Балким биздин арабызда дагы космонавттар отурат, Силерде жакшы окуп, эмгектенсеңер, албетте чоң ийгиликтерге жетишесиңер. Эми сабакты бышыктап алуу максатында силерге ссылка жөнөткөмүн ушул видеонун астында. Ошол ссылка аркылуу кирип, атыңарды жазып, кроссворд толтурасыңар. Ар бириңер милдеттүү түрдө толтуруп мага жөнөткөндү унутпагыла.
Ал эми үйгө тапшырма космостук кораблдин сүрөтүн тартып келүү. Сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.